Cemaat, Allah öz ayetinde estağfurullah billah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Sadakallahul azim. Taha suresi 132. ayet. Subhanallah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Allah Peygamberimize übülöңді namaz okuğa buyuru dedi. Übülöңді namaz okuğa buyuru. Özü namaz degen sözdü uqqanda insan anın söylökötün, qayerде жасалышын, qanday okuluşun bir elesteti oladı. Namaz okup жүргөндөргө бұл дайын. Намаз оқыбай жүргөндөргө кантер экемин деп элестете албай кыйналат. Мисалы, сиз телефондон келинчеңизди чалып, үйгө конок келатат, конок күтөбүз десе, келинчеңиздин оюна кайсыл бөлмөгө кандай дасторкон жайыш керек, жана эмнелерди коюш керек, алар канчо, кандай аурада келет, бүт барын бир элестетип өтөт. Үйүңүздө уул кыз небереңизге бербеген момпосли татууларын бүт баардын коюп туруп, киргендерди чык деп, конок ушуну көрсүн, жесин деп аябай этияттанасыз. Конокко этият болосуз. Бардык нерсени. Бирөө менен, же президент менен, же премьер менен, же спикер менен жолугушат. Сиз жолугушуңуз керек дегенде, апей ушул кийим мененби деп өзүңүзчө бир селе кийимди тиктейсиз. Кантип кирем, эмне кылам, жуунушум керек, таранышым керек, жасанышым керек, боёнушум керек. Караң. ما رأيت أحدا في حياتي أقام الصلاة بوقتها وخشوعها وآدابها إلا صلحت أموره وانشرح صدره وتسهل رزقه. Qaysı bir insan namazga kirgende Allah menen tüz baylanışqa çıgam degen çınığı niyet menen kirip Allah'tan huşu korku menen okusa, namazdı adep tartibi menen okusa, kıyamda dağı, rüküde dağı, sacdada dağı öz orduna koyup okuy turgan bolsa, saluhat umuru, Allah anın dünyelik işlerinin bardığın tartipleştirip bütürüp koyat деп атат. Siz tartipleştire albaysız. Siz namazınızı iriyetke keltirseniz, Allah sizden dünyelik işinizde iriyetlep koyat. وَنْشَرَحَ صَدْرُ. Adam balasının gödönü, kökürögü özünce jarıy düşöt. Namazды tartibimen okusa. وَتَسْهَلْ رِزْقُ. Ağa rızkısı oңoy jol menen kele başlaydı. Allah öz ayetinde estağfurullah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Übülöңді namazga buyuru. Namaz degen Allah menen bolgon baylanıştardın en oluttuğusu jana orçunduğusu. Tamaşalaşpa. Namazga kelgende telefonundu öçür. Öçür telefonundu. Kagalayın. Öçür bile koyç. Egerde namazdın içinde telefonunlar çıngırap ketse daro basıp koy. Namazın buzulbaydı. Basıp koyuş menen namazın buzulbaydı. Бирок şu мечитке кирип келе жатканда дагы бир жолу кайталайм. Кагалайындар, телефонуңарды өчүрүп эле койгулачы. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Namaz okuуда жана namaz окутууда бирөөлөрдү сабыр кыл. Сабыр кыл. Namaz okuуда эмнеге сабыр кыл? Бенде менен болгон байланышың күтүп турат. Телефон сени күтүп турат. Sabır kılıp dur kiçine, çıdap dur. La nes'eluke rizqa. Senden hiç kaçan akıt ile sorabayız deydi Allah Teala. Namaz okuyandığın için bir günde 5 vakit peşinin menen jer jıttap, jer süzüp sajda kılgandığın için senden mıznos sorabayız deydi Allah Teala. Bekerli okuysun, kıcılat bolba. Nahnu nerzukuk. Teskerisince sen namaz okugandığın üçün men seni rızklandırıp koyam.
Namaz okubagandарды деле рызыкландырат. Бул жердеги нахну нарзукук дегени намаз окугандыгың үчүн рызкыңды адалдан, анан берекелүү, анан сага пайдалуу, анан таасирдүү кылып коем дегени. Иштериңди айбай ирээттүү жана тартиптүү кылып коем. Вал-акибату лит-тақва. Ахиретте бейишке кириш саңа окшоп намазды ирети менен тартиптеп, Кудайдан коркуп, олуттуу иш бул деп урчундуу мамиле кылып намаз окугандар үчүн бейиш бар деди. Абул Халлад рахимахуллах, Аллах аны өз мээримен уросун. Ма мин каумин фихим мен йетахаван бис-салах. Мечитке кирген жамааттын арасынан бирөөсү эле йетахаван бис-салах намазга кайдыгер мамиле жасаса. Намазга кайдыгер мамиле жасаганда имам Адам Абу Ханифанын мазхабында турганда эки буттун үстүнө салмакты бирдей коюш керек. Салмак эки буттун үстүнө бирдей. Кээ-бирлер оң бутуна туруп, сол буту секин такымды ийип коюп, анан акырын бул жака ийип коюп, бөлөк таяңгысып турат го. Бул тахавун бис-сала, бул намазды төмөн санагандык болуп эсептелет. Телефонду өчүрбөй кирүү, телефон чыңгыруу, ушулардын бүт бардыгы намазды төмөн саноо болуп эсептелет. Эгер билсеңиз, мындан кийин этият болуң. Ма мин каумин фихим мен йетахаван бис-сала. Мечитке кирип намаз окуган адамдардын арасынан кимдир бирөөсү намазды төмөн эле санай турган болсо, вала яхудуна ала ядайх, өздөрүнүн колуна алып, бул Аллахтын намазы, Аллах мага буйруган, мен азыр Аллахтын худуруна киремин, худуруна чыгамын, Аллах менен байланышка барам деп даярданбаса, илля кана аввалу уқубатихим, биринчи эле бу дүйнөдөгү Аллах анын көзүнө көрсөтүп берген азабы, янқуса мин арзақихим, Аллах алардын рызкысын чаап таштайт деп атат. Рызкысын ушунчалык кемитет. Рызкы десе дасторкондогу тамак ашка барып кадалбасын. Рызкы деген убакыт. Убакытты пайдаланбай калабыз. Эч качан эч кимге бирөөгө убада берип өтөсүнөн чыга албай калабыз. Өмүрүбүз жалаң жайдак пайдасыз нерселер менен өтөт. Дасторкондогу тамак аш кыйналып кысталып тапкан айлык маяна эч качан жакшы адамдарга жумшалбайт. Кесепеттүү жаман адамдарга жумшалат. Тапкан байлыгыңыз өзүңүздүн, жубайыңыздын, уул кызыңыздын, ата-энеңиздин кубанычына эмес, алардын ыйы менен кайгысына жумшалып калат. Аллах рызкын кесип таштаганда ушундай болот. Ден соолук түшүнүксүз эле уламдан улам ооруй берет. Аллах рызкыны кыйып койгондо эң мыкты мамиле кылып келе жаткан достор менен ырк бузулат. Үй бүлөдө чыр чатак. Уулуңуз менен кызыңыз сиздин айтканыңызды кылбайт, сиз ата-энеңиздин айтканын кылбайсыз, ата-энеңиз сизге нааразы болуп өтүп кетет. Бир тууганыңыз сиз менен катташпай, араздаша баштайт. Эмненин айынан намазды төмөн санап намазга кайдыгер мамиле кылганыңыздын айынан. Сүйүктүү бир тууган. Мына мечиттин ичиндеги жана мени интернет барактарынан көргөндөрдүн бүт бардыгы. Намазга олуттуу мамиле жасагыла. Анткени Аллах пайгамбарды Ми'ражга бир эле жолу алып чыкса, пайгамбардын үммөтүн бир күндө Аллах аларды Ми'ражга 5 жолу алып чыгат. 5 вакыт намаз Ми'ражга чыгуу деген Алланын худуруна баруу деген түшүнүк. Аллахтын худуруна келгенде инсан менен болгон байланышты өчүрө тургула. Өчүрө тургула кичине телефонуңарды, жаныңар чыкпайт эч нерсе болбойт. Өчүрө тургула, өчүрүп койгула. Өзүңөрдүн эле намазыңарды бузганыңар эч нерсе эмес. Аз келгенсип,
жаныңардағы адамдын намазды ушунчалык ыхлас менен берилүү менен окуп аткандагы берилүүнү эргүүнү бузуп коюп атасыңар да. Келгиле, намазды ыхлас менен, хушуъ деген Аллахтан коркуу менен окууга умтулалы. Аятка садакаллахул азим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Амин. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. السلام عليكم.